Даңазалуу Доор түрк сериалында Хүрем Султандын образын жараткан белгилүү актриса жана продюсер Мерием Узерли Бишкекке келди. Ал Азиялык эл аралык кинофестивалдын чакыруусу менен жаңы эл аралык долбоорду презентациялап, маалымат жыйын өткөрдү. Настал момент X. К вашему вниманию я хотел представить нашу уважаемую дорогую гостью Мерием Узерли, бренд-амбассадор турецкая-немецкая актриса, продюсер, в общем, красавица, комсомолица. Добро пожаловать еще раз. Welcome to our beautiful country. Мерием Узерли. Hello, good morning. Thank you so much for having me. I'm super happy to be here. Барыңыздарга кутман таң. Мени Кыргызстанга чакырганыңыздарга сиздер менен болгонума абдан кубанычтамын. Мен үчүн эми таң аткандай сезилип жатат. Анткени Германиянын убактысына көнүп калыптырмын. Ал жакта күн жаңы гана башталды. Ошентсе да эртең менен сергек туруп, сиздердин араңыздарда маек куруп отурганыма кубанып турам. Make me wake up. So, in 2019, I had the honor to be the president of the 2019-жылы Лос-Анджелесте өткөн Азиялык эл аралык кинофестивалда калыстар тугуна чакырып, мага эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ошол күндөн тарта бул фестивалдын уюштуруучулары менен абдан жакшы мамиледебиз. Мага жакында эле эл аралык сериалдар фестивалынын амбассадору болууга сунуш түшкөндө кубануу менен кабыл алдым. Мен үчүн бул фестивалды бүткүл дүйнөгө таанытуу чоң сыймык. years. And when the team of the Asian World Film Festival. So, for me, it's a very, very exciting. Тилекке каршы пандемиялык чектөөлөрдөн улам, убакыттын тардыгынан улам көп убакытка кала албайм. Болгону 2 саатка келди деп ойлоп калбаңыздар. Бул акыркы жолугушуу эмес. Кийинки Кыргызстанга болгон сапарымды көпкө пландап келем. Сиздердин башка шаарларды, кооз жаратылышты сөзсүз көрүп, күйөрмандар менен жолугам. Барыңыздарды 2022-жылы Алматыда өтө турчу фестивалга жолууга чакырам. Are developing so fast. Давайте перейдем, наверное, к очень интересной части нашей пресс-конференции. Это вопросы-ответы. Итак, наши, наверное, ребята, вот первую руку подняла девушка. Давайте микрофоны передадим. Микрофон вот здесь вот, пожалуйста, приходите сюда. Вот он микрофон. Да, подходите с этой стороны. И все, да, у нас только с этой стороны. Хорошо. Так, здесь, а потом мы, да? Өлкөбүзгө куш келиптирсиз, Мерием. Сизди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Сүлдүр ТВ каналы Нуркыз. Менин суроом сиздин эң дүйнөгө белгилүү болгон образыңыз жөнүндө, Хүрем Султандын образы жөнүндө болсун. Кайсыл жерге барбаңыз, бардык журналисттер, бардыгы ушул образга аябай кызыгышат, бул жөнүндө сурашат. Сиз аябай бир таланттуу актриса катары мындан башка дагы толтура бир образдарды жараттыңыз. Бул нерсе сизди актриса катары капалантпайбы? Себеп дегенде көпчүлүк мындан кийинки жараткан ролдоруңуз бир көмүскөдө калып кетип атат. Thank you for this beautiful question. Hi, nice to meet you. Менин Даңазалуу Доор сериалында роль жаратканым мен үчүн чоң сыймык. Бул мени ар дайым кубандырат. Бул ролду жаратардан мурун театрда ойногом. Долбоор 2011-2014 жылдар аралыгында тартылган. Чоң масштабтагы сериал 500дөн ашуун мамлекетке сатылган. Даңазалуу Доор аркылуу мен дүйнөгө таанылдым десем жаңылышпайм. Ал эми башка ролдорум белгилүү болуш үчүн дагы убакыт керек деп ойлойм. Хүремдин ролу мага берилгенине кубанам. Албетте, мага оңой болгон жок. Баса белгилеп коюшум керек. Хүрем Султандын персонажы аркылуу мен сиздер менен жолугуп турам. But you know, this character was a very, very unique and powerful and strong character. It was a huge project. Вопрос такой, будут ли в приоритете сериалы, которые будут поднимать тему именно о насилии над женщинами? Сурооңуз үчүн рахмат. Албетте, бул теманы биз Азиялык эл аралык кинофестивали аркылуу көтөрүп жатабыз. Мындан башка дагы орчундуу темалар көп. 40тан ашык мамлекеттен социалдык жана башка көйгөйлөрдү көтөргөн ар түрдүү долбоорлор келет. Ар бир өзүнчө тарых. Биздин долбоордун негизги максаты ар улуттуу алардын маданиятын бириктирүү. Countries together, we are collaborating with more than 40 countries. Здесь, да? Все,